Омар Жанышев. Кыргызстанда мындай звездная жизнь жок да. Кантип Юрмалага барып калдың? Бул интервьюну эч жактан айткан эмесмин, өстүкүнөн айта берейин. Тирекленчеде эле сахнага чыгып туруп Tengo la commission negra деп бурдан да китаец испанча ырдап атат деген ой келди. Экинчи куплетке келип туруп дегенде сөзүн эсте албай калгам да. Mal parece que solo macale дегенде. Монту атат мени карап, "Ты чё делаешь?" деген. Болгон топтогон акчаңарга билет алып, Ошо бухгалтериясына бардык. Кичинекей жаш баласын $50,000 койду. Онда эле спортивканы жайдыгына салып эле сыдырып алып, бежинди истеп. көбүнчө кыйын акылдуу кыздар сага окшогондордон качат да. Мен качкан үчүн кубалаганбыз да. Gotta stay alive. Oh, I will survive. One love for the city streets. One love for the hip hop beats. One love. Oh, I do believe. One love is all we need, yo. Салам достор, бардыңыздар менен кайрадан биз подкастты сулантабыз. Ийгилик жолу аттуу подкастка бүгүн кыргыздын желегин көптөгөн мамлекет аралык, эл аралык конкурстардан, фестивалдардан бийик намусубузду көтөргөн Омар Жанышев биздин досубуз келип отурат. Валейкум салам, кош келипсиз. Инип истесеңиз деле жарашат эми. Өзүн жакшы көргөн байкебиз. Омар жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биз Омар экөөбүздүн атыбыз окшош, Өмүрбек. Мен Омардан кичине эртерээк, 1-2 жыл эртерээк сахнага пайда болуп, Ома деген ат менен жүргөм. Бирок Омар сахнага чыкканга чейин эле Бишкекте өзүнүн орду, өзүнүн аты бар эле да. Эл тааныйт эле, бирок анда деле Омарды Ома дейт эле. Анан ошондо айтат эле молодой Ома, анан старший Ома деп. Омар көптөгөн мамлекеттик эл аралык конкурстардан жеңүүчүсү деп айтып кеттик. 2008 жылы Юрмала шаарында өткөн Новая волна конкурсуна катышып, Кыргызстанды өтө жогору деңгээлде көрсөтүп, Алла Пугачеванын атайын сыйлыгынын ээси болуп келген. Андан дагы чоң жетишкендиги бул Silkway Star деген конкурс болгон 17 жылы Казакстанда Алматы шаарында. Ошол конкурста атагы чыккан. Ошол доордо эң популярдуу болгон ырчылардын арасында сынак болуп, Кыргызстандан бир гана мен билишимче Омар эле катышкан. Ошонун арасынан биринчи орунду жулуп кетип, ийгилик жараткан биздин мыкты мырзалар. Негизи таластыктарды көп мактабаш керек деп. Аягына чейин отура албай калбайын. Мен бир нерсеге ишенем да. Адамга ийгилик ошонун күчүнө жараша, көтөрө ала турган сабырына жараша берилет да. Ошого мен бүгүнкү күнү Омардын жетишкендиктери жөнүндө мындай жалпы элге таанымал жетишкендиктерин айтып атам. Омар, бүгүнкү биздин подкастыбыз сенин чыгармачылык жолуң, ошонун ичинде сенин чыгармачылыгыңдагы конкурстарга барып, конкурстарга катышып, ошол жакта ийгиликтерди жаратып, кандай кыйынчылыктар менен, кандай ийгиликтер менен, кандай жакшы жаман тараптары менен коштолгон. Ошол жөнүндө кеп куралы. Эң биринчи мен Омар менен таанышканда бир буту футболдон сынып, Бишкектин бир атактуу кафелердин биринде сынык буту менен, гипс менен бутун дагы бир стульчикке коюп алып, ырдап отурганда мен кирип келгем. Кирип келгенде үнү жакшы ырды, жакшы сапатта ырдап аткан шыр кулак угулат да. Мен мындай кирип келгенде эле кайсыл экенин билбейм, англисче бир ыр болчу, может, Блюнун ыры беле, мынтип угуп калып эле бул ким десем эле, сенин тёскаң Ома, молодой Ома деди да. Анан басып барсам, буту сынык, гипсчен бир жигит отуруп алып, баягы вокалисттерде эме бар. Туруп ырдап, анан отуруп ырдап дейт. Анча-мынча кыйын ырларды отуруп ырдай албайсың. Бул отуруп алып ошону ырдап аткан экен. Ошондон кийин эле баягы менде мухаббат пайда болгон бул жигитке. Көп өтпөй эле конкурстарга катышам деп, Новая волна конкурсуна жөнөдү. Ошол учурда мен Америка Кошмо Штатында болчумун. Омар болсо Латвиянын Юрмала шаарында болчу. Ал жакта отуруп, интернетти чукуп, Омардын катышуусун, кайсы ырларды ырдап атат, кандай ийгиликтер болуп атат, канча балл алып атат деп байма-бай ар бир этапты карап тургам да. Аябай балайт эткем. Анан Кудайга шүгүр, эмгеги жанды. Эми кантип Юрмалага барып калдың? Кантип дегеле ошо конкурска аттанып, Бишкектегилер сени тааныйт эле, сен Бишкектин ичинде атагың чыгып калган жигит элең, бирок конкурска баруу сага эмне берет эле? Эмнеге конкурс тандадың? Эмнеге Юрмаланы тандадың? Негизи
биринчиден учурашып алайын жалпы көрөрмандар менен. Рахмат Омойке ушундай жакшы подкастка чакырганыңыздар үчүн. Жакшы ушул чын айтканда негизи кафе жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Көпчүлүк мисалы бүгүнкү күндө таланттуу ырчылардын көбү эле ушул Кабак деген школаны бүткөн да. Анан кийин мына Омойке жөнүндө айта турган болсок, биз эсиңиздерде болсо ушул 2000-жыл, 2005-жылдары, 2006 ушул убакта жалаң мындай кафеде живая музыка болчу да баардык жерде. Анан жаштар дагы ошо бул жерде жакшы музыка бар, бул жакта жакшы ырдайт, бул ырдайт, тиги ырдайт деп көп болчу. Анан ушул арабызда ушу Омойке келип атат дегенде баарыбызда мындай бир легенда болчу да, байке Джордж Бенсон сыяктуу эле бир чоң мындай авторитеттүү адам болчу. Анан чындыгында баягы Омойке келип атат дегенде ошол столдо турганда мындай өзүм уялып, может аракет кылып ырдасам керек да. Бирок чын айтсам ушул Омойке мен чыгармачылык жолумда баштап атканда, сиздин да эсиңизде болсо керек, баягы кондордо ырдап атканда жакшы сөздөрүңүздү айткансыз, жакшы тилектериңизди айткансыз, сенден точно бирөө чыгат деп баягы ишенич көрсөткөнүңүздө биз баягы ал кезде жаш бала болчубуз. Анан бизге сизден да уккан аябай башкача баягы Омойке айтып атса деп мындай башкача болгон да. Ошол рахмат. Кудайга шүкүр. Анан конкурс тууралуу айта турган болсом, негизи мен өзүмдү баягы конкурс аябай конкурсный ырчымын деп баягы позиционировать этпейм. Себеби дегенде баягы конкурска катышкандар эми баягы таланттуу ырчылар көп эле, бирок менимче баягы аябай диапазону чоң бир башкача ырчыларды элестетем да негизинен. Бирок мен ушу конкурска катышып калганымдын себеби мени чакырышкан. Мен ошол кезде Астанада Азат Райымбердиев экөөбүз чогуу бир клубда иштечүбүз. Анан кийин бул жактан ырдап жаңы ырларын чыгарып анан Астанага иштегенге кетип калгам да. Анан ошол жактан азыркы ошол убактагы менин продюсерим Нурсулан Сыдыгалиев чалып айтып калды, ушундай тиги новая волнадан баягы представительдер ошол эмелерди сурады деп. Мени, Мирбекти, анан Жаната Бабкова үчөөбүздүн ырларыбызды тандап угуп кетишти. Биринчи отборочный тур Алматага чакырып атат деп калды. Ошол анан кафеде иштеп атканда менде чын айтканда новая волна дегенде эми ал убакта биздин кулагыбызга такыр эле бир жетпей турган нерседей сезилчү да. Өтө биз үчүн эмес, биз жөнүндө эмес. Биз жөнүндө эмес. Себеби дегенде бир башка бир чоң ырчылар жөнүндө бир анан Babyface жандай Стиви Уандерлардан Джо Кокерлер келип ырдап атса, анан биз эми ошол сахнада мен уруйм ашпес бир баягы өткөн биздин конкурстарды элестетчим да. Анан бирок чакырып калды. Анан чакырып калып арсар болуп калдым да. Мага чейин Азат Райымбердиев өтпөй калган, Элес өткөн эмес, анан Азиз Жетигенов өткөн эмес деп анан мындай ушундай сөздөрдү айтса мындай анда мен деле өтпөйт окшойм деген бирок ой келип эми бирок кечке эле кафеде жүрө бермек белем. Барыш керек болуп атып анан ушул Алматага бардык. Мен, Мирбек, Жанета эжебиз болуп. Анан биз менен колдоп Канат Байке Култаев, ошо Нурсулан Сыдыгалиев агаларыбыз жакшы колдоо көрсөтүп ошол жака барганбыз. Барып анан отборочный тур болуп атат, ырдадык. Анан чүтө бир момент баягы казактар мындай аябай эле ачылып монтип ырдап аткандан чүт мындай намыстанып кеттим да. Ошол эле кичине мындай намыстанып кеттим да. Мындай биз кичине мындай ачыла албай жатканда болупчу. Себеби дегенде бизде күчтүү ырчылар көп экенин билем. Баягы даже кафенин деңгээлинде айта турган болсак деле, ошол убакта деле бизде баягы күчтүү ырчылар көп болчу да. Анан алар менин кулагыма баягы орто эле угулуп атат, бир аябай күчтүү деле угулган жок, бирок өзүн баягы артисттик жөндөмүн мындай жакшы көрсөтүп атышкан да. Анан чыта мен да чыгып анан мен алар да гел кылып, жакшынакай кийинип алып эле дукту жүрөт да. Дукту жүрөр элечи. Анан чыгып тоже ырдап мындай бийлеп, ал кезде аябай бийге дагы мындай ырдатып бийлегенде азыр эми чыта мурункудай бийлей албайм, бирок ошол убакта прям аябай жакшы көрүп бийлечим да. Мен ошо Алматадагы отборго бара алган жокмун. Бирок ошол жакта баргандардын сөзүнөн айтып берейин. Омар чыкты, чыгып туруп, ошо Блюнун ырын ырдадың.
баштаганда эле залдын баары кол чаап, баягы буга чейин мынтип ныксырап отурган калыстар тобу, залдагы көрөрмандар, күйөрмандар баардыгы мынтип уктап отуруп, баягы бири чыгат, экиси чыгат. Омар чыккандан кийин эле жарктай түштү, элдин баары ордунан туруп кол чаап мындай кубаттап кетип, мен угушумча ошол жердеги калыстар тобу ушунча сенин чыгармачылыгыңа ашык болуп жакшы көрүп калып, ушу Москвага барганга чейин сени кайтарып жүрдү дейт да. Ооба, чында негизи мындай болуп калганда, казактар ыйлеп бийлеп эме кылып атат, анан биз кичине эмерээк уялып аткандай, бизде эми ыйман бар да деп коебуз. Тамаша. Албетте баягы кичине мындай тартынып аткандай сезилген да. Ачыла албай. Анан чыгып тоже мындай уялбай эле бир көрсөтүш керек деген бир ой келди. Эми что-то мен биякта эч ким тааныбайт да деген ой келип туруп эле. Терять нечего деп эле сахнага чыгып туруп, ырдап бийлеп эле мондай элди аралап ырдап, анан что-то эл аябай жакшы колдоду да. Анан что-то баары кол чабып, Орлов эметип, түш сахнадан элди аралады эле, мени өзү кубаттады. Анан сахнадан секирип түшүп эле элдерди аралап ырдап, ушундай күлкүлүү. Эми жаш азыр бир эки жыл мурун көрүп калып видеону, аябай күлкүм келген да. Мүмкүн Бишкекте өтсө андай кылбайт болчумун, ордунан туруп кыймылдабай ырдап бермексиң, э? Анта албайт болчумун. Ал жактан эми мени эч ким тааныбайт деп эле ошол сыяктуу болгон. Ошол анан кийинки отборочный турда өттүк. Анан ал жактан ошо Москвада 2 тур болду. 2 турдан өтүп, анан жаңы толкунга бардык. Өзү мындай да, өттүк, анан кийин бардык деп оңой эле айтылып атат, бирок ошонун баары мисалы эми элементарный тыйын жагына келгенде эле ал кезде сен эми жаш жигит болсоң, жол кире маселеси болот, кийим форма маселеси болот, барган жериң эч ким жатаканаңды төлөп бербейт. Ошонун баардыгы менимче бир чоң эле маселе болсо керек. Ооба. Баягы адилеттүүлүк үчүн, баягы чындык үчүн сөзсүз түрдө айтыш керек. Бул баягы бир гана менин баягы жеке демилгем менен же болбосо жеке күчүм менен болгон ийгилик деп айта албайм. Себеби дегенде сөзсүз түрдө артымда биринчиден ата энем, ошол убакта менин продюсерим Нурсулан Сыдыгалиев, Назгул эже, Канат байке, көп адамдар бар. Эми айтылбай калган болсо, албетте сөзсүз түрдө кечирим сурайм, бирок ошол убакта колдоо көрсөткөн адамдарга мен бүгүнкү күндө деле баягы Кудай астында чын жүрөгүмөн ыраазымын. Анан ошол убакта дагы бул жактан бир айыл өкмөттөрү жардам беришкен, ошо бир эки депутат жардам берген. Бир эки эмес, бир эле депутат жардам берген. Чын айтсам атын унутуп атам. Бирок ушул биздин айылдан экенсиң деп ушу жардам берген да. Ошол анан чын жүрөгүмдөн баягы негизи бир нерсени адам кааласачы, эгер адам чын жүрөгү менен, чын максаты менен, чын баягы ниети менен каалай турган болсо, Алла Таала адамдар жөнөтүп эле баягы бир ошол жакты уюштуруп коет экен да. Анан ушинтип эле болуп баягы балким мен билбей калгандырмын, балким Нурсулан байкенин башына түшкөн бир эме мүшкүлдүр, балким ата энемдин башына түшкөн бир эме болгондур, бирок мен ошо конкурска деп эле барып сен үчүн жеңил болду. Жеңил болгон. Эми баягы айтат го, кимден уктум эле, Маргулан Сейсенбаев айтып атты эле, бирөө айтып атканда, негизи жанда ийгиликке жеткен адам өзү түшүнбөй калат депчи. Жана аябай бай адамдар кантип байыганын да билбейт депчи. Бир момент просто начало вести, и ошол ойдон мындай повезло болуп эле ийгиликке жетип кеттим деген сыяктуу дейт. Анан меникинде деле баягы барып эле ушинтип эле баягы болуп кетти. Бир ал кезде баягы где-то деген эле ырым чыккан, эми чыгып калган, бирок аябай деле популярдуу эмес болчумун да. Анан новая волнага баргандан кийин аяктан жана как раз MTV бардык эмелер, телеканалдар көрсөтчү, анан ошол жактан чыгып Кыргызстанда аябай баягы дуу болуп барып утуп келгенден кийин что-то көчөдөн маршруткада кетип бараткам. Шорты чаян, шлёпка чаян. Көнүп калгам да. Кетип баратсам эле бирөөлөр, ал кезде баягы телефон жок, сүрөткө түшүп алса болот эле. Кагазга автограф жаздырчу да.
анан автограф алсам болобу эле, бир кыздар келип эле маршруткада отуруп эле шлепкачан жаман шлепка кийип алгам. Анан жазып берип эле неудобно болуп эле. Ошондон келсем что Омар болуп калыптырмын да. Өмүрбек бойдон эле кеткем, анан Омар болуп калыптырмын. Анан Анан Омар болуп калдым. ошондон Омардын ролун арадан уже 18 жыл болуп калды кийип жүрөбүз. Өзү тарых үчүн айтып коюш керек, урматтуу көрөрмандар, Кыргызстанда эл аралык конкурста эң биринчи ийгилик жараткан Омар Жанышев. Бул баг хронология боюнча айтканда. Буга чейин мисалы биздикилер көп ар кандай конкурстарга катышкан, бирок алардын мисалы мамлекеттин саны азыраак же болбосо мындай локальный региону кичирээк болгон. Новая волна бүгүнкү күнгө чейин ошо дүйнө жүзүндөгү 10 мыкты конкурс болсо, мындай рейтинг боюнча ошонун бири Новая волна. Ошондо Омар эң биринчи ийгилик жараткандардын бири. Андан кийин анан кетишти, анан баягы тушоосун Омар кести деп айтса болот да. Омар барып кеткенден кийин кийинки конкурсанттар ошол конкурстарга катышкандан кийин Омар аркылуу ошо уюштуруу комитеттери, калыстар тобу Кыргызстанда аябай жакшы таанып калыптыр да. Мисалы биз Юрмалага барганда 2011-жылы, сенден кийин 3 жылдан кийин барганда деле гостиницадагы кызматкерлер, ошол жактагы уюштуруучу комитеттин ар кандай координаторлору бүттүгү сени сурашкан. Омар кандай жүрөт, жакшыбы? Аны менен тиги 2 күн чогуу жүрүп, завтрак, обед, ужин чогуу кылды элек. Аябай жакшы жигит экен, мындай экен, андай экен деп. Бул деген сөз кимдир бирөө бир жолду басып өтүш керек экен. Ошонун жолу кийинки баскандарга жеңил болот да. Ошого ойлойм, бул Кыргызстандын, бул сенин жеке ийгилигиң, бирок кыргыз намысы болду. Анан сен өзүңдүн ийгилигиң менен кийинки катышуучуларга бир жолду көрсөтүп, бир жолду басып берсиң. Анткени өзүң айтпадыңбы? Буга чейин бул биз жөнүндө, бул конкурска биздейлер эмес, күчтүүлөр, бизден кыйындар барса керек деп сен өзүң ишенбей жүргөнсүң. Сенден кийинкилер сени көргөндөн кийин кадимкидей дем күч алды дагы. Омар баргандан кийин биз деле барабыз деп жада калса, эми баягы мүмкүн эми аттарын айтпайм, бирок анча мынча окшошпой калган ырчылар да бар болгон да Омардан кийинчи. Омар өтсө биз деле өтүп кетсек керек деп. Ошого сага рахмат. Ошол ийгилик сеники, бирок намыс мен айткандай элдики. Ушул Юрмаланда жүргөндө мен да ошону барып ичинен көрүп аябай түшүндүм. Бул чыныгы мындай бийик деңгээлде иштелип чыккан, бийик деңгээлде даярдалып, мындай аябай кылдаттык менен караган мындай татаал конкурс экен. Ошондо репетиция болуп аткан учурда ырларды тандоодо, форма деп коет, стилди тандоодо, ошонун баары аябай мындай бирөө жарым көзөмөл болуп, бирөө жарым сага жардамчы болуп, жаныңда тикесинен сайылып турбаса, сени бир чучуладай болуп кийинтип туруп, анан кийин окшошпой калган ырды акырын берип койго турган деле шарты көп экен да. Ошол жактан сага ким жардам берди, же бүттүгүнө өзүң урунуп, өзүң согулуп, ырларды өзүң тандап аттыңбы? Жок, ошол жагы кичине Санта Барбара болгон да, аябай. Айтып берчи. Чын айтканда баардыгы ошо айткандай эми Алла таалам колдоосу менен болгон. Ошол жактан баягы күндө кечинде жай намаз жазып алып, Кудай жардам берчи деп суранчумун да. Анан чын айтканда ошо Алла тааламдын бир жакшы бир эми колдоосу менен болгон деп ойлойм. Нурсулан Сыдыгалиев байкебиз ошол жакта мен менен чогуу жүргөн. Көп маселелерди чечип берген, ошол жакта жанымда болду, колдоо көрсөткөн. Анан кийим жактан болсо, жана ошол кезде Зверев деген стилист бар эле, бою узун бир. Анан ошол Алла деген Зверевми? Ооба, анан ошол тиги Омардын стили жакты деп эми ошол жакта интервью берген да, самый жакшы кийинген стильный это певец из Кыргызстана Омар депчи. Бул жактан бизге Сайра Момунбаева эжекебиз формаларды тигип берген. Ошол форма менен Ильяс Андашевдин апасы. Анан ошол эжекебиз аябай айтып, мен ошол жактан кийим тиккенден ушу Сайра Момунбаева деп айтып, өзүмдө интервью берген убакыттар болгон. Анан биринчи күндөгү форманы алмаштырышкан.
экинчи күндөгү форманы, ал эми үчүнчү күндөгү форманы ошо өз кийип чыкканбыз. Анан ырларды тандоодо чынын айтканда аябай бир чоң бир татаалдык болгон. Себеби дегенде мен өзүм тандап барган чыгармалар такыр башка болгон. Биринчи чыгарма How Long болчу. Ал эми экинчи чыгарма болсо бул Николай Носков «Это здорово» деген чыгарма болчу да. Өзүм тембриме ылайыктуу чыгармаларды, диапазонума ылайыктуу чыгармаларды тандагам. Бирок ал конкурсный эмес, Конкурсный ошо канчалык деңгээлде конкурсный экенин билбейм. Просто мен анан Нюша экөөбүз эң жаш болчубуз да. Мен 18-де, ал 17-де кыз болчу. Анан Нюша Новая Волнадан чыкты беле? Как раз чогуу чыкканбыз да. Анан ошондо тиги биз конкурсанттар арасында эң жаш болгонго байланыштуу баягы мени эме деп койгондо «Это здорово» деп, там «В этом мире я гость непрошенный» деп ырдап атсам, баягы бул болбойт. Ревзин режиссер. Ревзин, сен молодойсуң, бул жөнүндө ырдаган, сен тематикаң дагы чыгарма эмес деп. Мага ошо ырымды алмаштырышкан. Образ сага туура келбейт деп. Ошол алмаштыруу маселелери тилекке каршы баягы 1 күн калганда, 2 күн калганда алмашылып кеткен да чыгармаларчы. Даярданганга убакыт аз. Анан мен экинчи күнгө А-студионун «Нелюбимая» деген чыгарма. Мен ошо А-студионун толтура ырын билчүмүн, бирок ошо «Нелюбимаяны» билчү эмескем да. Анан баягы кафеден деле биздин балдар көп деле ырдап атканы эсимде жок, бирок бир заказ болуп эле бир нерсе болуп ырдап калбосо, так мындай Джулия башка чыгармаларын ырдачубыз да А-студионун. Анан А-студион баягы минус менен даярданып баштагандан кийин бул минус болбойт, атайын жаздырабыз деп туруп, ошо бүгүн конкурс дегенде эртең менен мага минус келген. Тоже ритмически башкачараак болуп. Анан мен ошол сөзүн жаттай албай кичине кыйналып калгам да, даже конкурстан байкап турсаңыз. Деген жериң бар да. Сөзүн унутуп калып туруп. Позолоченный свет деп «Нелюбимая» бүткөндөн экинчи куплетке келип туруп дегенде сөзүн эстей албай калгам да. Жөн эле кол менен монтуп дедим эле. Ай деп туруп экинчи анан эстеп кеткем да. Ушундай. Жок, бул дагы сенин тапкычтыгың да. Себебинде бирөө жарым сен ордунда ошо биринчи сөзүн унутту, ырды ошо менен токтотмок да. Сен болсо деп туруп бир звук коштуң да, мен ошону көрүп алып молодец мындай. Себеби дегенде бул ошо кабачный школа да. Себеби дегенде биздин кафеде деле балдар ошол кезде ай деген бир индийский ыр бар эмес беле. Абсолютно сөзүн билбей эле ойундан чыгар эле ырдап коюшчу да. Ошон үчүн биз баягы токумай эмебиз бар болчу. Бул токуган нерсе мен экинчи конкурсумда да чоң жардам тийген да. Биздин балдар англисче билбейт же окуп албай калган моменттеринде сразу эле токуйт да. Автоматически токуйт да. Французча эч ким билбейт, итальянча ырдашып жүрүшөт. Бир сөзүн билбейт. Кайдагы итальянский. Мамма Мария деген сөздөн башкасын маммасын билет, калганы Un gatto bianco ойнан чыгара эле кетет да. Ошол сыяктуу кафенин баягы базасы мага чоң жардам берген. Ал эми үчүнчү күндө болсо мен Элестонун «Никогда» деген чыгармасын даярдап баргам. Баягы ал дагы тембриме ылайыктуу чыгарма болчу, бирок аябай дегендерин жактырбай, это не конкурсная песня деп, андагы ошол 1 күн калганда алмаштырууга туура келген да. Баягы башка бирөө келип айтса керек, Ревзин өзү деле в принципе угуп эле эметип аткан. Ортодо канча бир жумадай репетицияда мындай макул эле болупчу. Анан аз калганда бир режиссерлор айтышты окшойт. Анан ошол кезде Лера Кудрявцева, Сергей Лазаревдер бир отельде жашап, репетицияда чогуу жүрүп эметкенде мага аябай баягы жан тартып эметип атышканда, анан репетицияга Алла Борисовна Пугачева келген, как раз «Это здорово» ырдап атканын укканда, анан жактырган болчу да ошол убакта. Анан үчүнчү күнү алмаштырып салганда вообще настроением түшүп калган да. Сөйдөнгөндө тональность та меники эмес. Вообще бир кайсыларга алмаштырып салды ошондо? Ошол жакта бир Брэндон Стоун деген бала бар болчу, ошонун репертуарында бир ыры бар экен. Англисче. Tell me baby I love you деген бир ушундай. Анан көңүлүмө жаккан эмес да чыгарма, бирок баягы ырдаганга мажбур болуп калганбыз. Анан ал дагы
баягы биринчи күнү эметип экинчи күнү ушинтип настроением түшө эле ушундай болуп калган. Анан берки Сергей менен Лера Кудрявцева Алла Борисовна барып вот Омар онун классына келди баягы бала ооба деп ушундай бирок ушинтип коюшту, ырларын алмаштырып салды, байкуш эме жаман болуп атат деп эметип айтып койгон экен да. Анан кийин келип мага ошентип айтып беришкен, биз айттык депчи. Ошол бүттү. Анан конкурсный баягы акыркы жыйынтык болуп атканда баарыбыз эмеден чыгып келатабыз да, жанагындай сахнага чыгып келатканда Алла Борисовна Пугачеванын колунда грамота турат, мындай 2 грамота экен да. Мындай эми көзүмдүн кыйгы менен мындай карасам Белоруссия дядя Ваня деп жалтырган да. Анан уже настроением вообще эле түшүп калды да. Анан блин, приз зрительских симпатий болсо берки Армения голостар менен утуп кеткен. Анан настроением жок, сахнага чыгып эме тиги дядя Ваня жанында турган, ошого айтып койгом ужечи. Молодец, выиграл депчи. Чё дейт да. Алла Борисовна чыгып бул баланын азыркысына эмес бул баланын потенциалына баягы келечекте, я надеюсь, что этот подарок его окрылит деп айтканда дегенде, анан мынтип Амар дегенде эме Игорь Крутой мен карап кол чапса, мен аны карап дядя Ваняны карап кол чап түшүнгөн жокмун да. Мен потому что ага чейин грамотаны көрүп койгом да. Анан мынтип карап эле реально шок болгом да. Монт элдин баары мен карап эле поздравляй деп, ой-ё деп. Мен даже ага чейин чыгардын астында монтип сүйлөйм деп баягы речь даярдап алган болчумун. Вдруг депчи. Утуп калсам деп. Вообще баарын унутуп калбадым да сөз. Чыгып эле спасибо тигибу деп туруп Алла Борисовнага рахмат айтпай кое атпайм. Баарына рахмат айтып туруп Алла Борисовнага рахмат айтпай коет. Ревзинге рахмат деп баарына айтып, анан ушундай болуп бери кеткенден кийин артына барып сахнага чыксам, Николай Басков келип айтты эме депчи. Эме Алла Борисовна чё не поблагодарил депчи. Анан кийин мен ошондон кийин анан оюма келди да, анан гримеркага барып рахмат, өзүмдү жоготуп койдум, ушундай растерялся деп айтсам, ничего страшного, главное мындай деп. Жок, аябай жакшы аял экен да. Жакшы адамгерчиликтүү. Анан 14-жылы Style Mix менен барганбыз. Как раз барганда мен Кыргызстандан белек алып алгам атайынчы. Анан гримеркасына кирип ушундай Омар сен аябай жакшы тосуп алып, учурашып, кучакташып, анан айткам, ошондо тогда вы мне сказали, надеюсь, этот подарок окрылит этого молодого певца депчи. На самом деле мен жашоомдо чоң бир этап болгон. Ошо сизге огромное спасибо, низкий поклон деп туруп, ошо жакшы бир белек алып алгам. Ошону алып берип, аябай ыраазы болуп, рахмат деп, көп жакшы сөздөрдү айтып, анан кийин чыккам да. То есть арадан бир 6-7 жыл өткөндөн кийин кайра ал адам менен жолугуп, өзүм ыраазычылыгым айтканга баягы мүмкүнчүлүк болду. Себеби дегенде аябай жаман болуп жүргөм да, ушул ортосунда көп жылдар кыжалат болупчу. Эми бир адам эле $50,000 анан жанагындай звездасын берип, көптөгөн баягы жолдорду ачып берип атса, анан эми Алла Таала албетте. Бирок экинчи Алла Пугачева да. Биринчи Алла Таала, экинчи Алла Борисовна Пугачева. Анан ушундай жакшы күндөр болгон, сонун болгон. Ал жакта жүргөндө менимче биз мисалы Арсен, Айбек болуп барганда жол киреси төлөнүп берет, гостиницасы бекер болот. Бирок ошого чейин барганга чейин жол киреңерди өзүңөр камсыздап келгиле, анан келгенде силердин баягы билетиңер канча акча кетсе, келип кеткеңер ошону силерге келгенде беребиз деп бизге кабар айтат. Анан мен бербей калабы? Жок, бирок мен андан тышкары, мисалы баягы билет алгандан кийин дагы өзүнүн чөнтөгүбүзгө бир $5,000 алып алгам да. Баягы кандайдыр форс-мажор болуп кетпесин. Ал кезде силерде акча көп болчу да. Биз мондай эле барганбыз, мындай барамда аябай деле мен ошону уккам да. Деле болчу да, чисто. По чуть-чуть меселе силер ошо болгон топтогон акчаңарга билет алып, тиги продюсериңер экөөңөр анан кийин барар менен эле силерге акча бере тургандай үмүт менен барсаңар, жок. 10 күндөн кийин, 2 жумадан кийин берет экен. Ошондо эмне окат кылдыңар экөөң? Акча жок. Эми негизи билбейм, ошол кезчи мындай эмоциялар менен жүргөн үчүнбү, курсагым ачканы да эсимде жок, эмне кылып атканым да эсимде жок. Баягы
байке менен сүйлөшүп эле чогуу бир номерде жатып эле күлүп каткырып эле бир ошо билбейм, мурун курсагым аччы эмеспи же эмне экенин билбейм, алыс деле дистанцияларды басып кое берчүмүн, эч нерсе болчу эмеспиз да. Анан ушул баягы курсагым ачып же бир кыйналып аткан эсимде жок. Балким ошол жака чейин жеттик, андан ары бизди алып кетти окшойт. Ошол ойдон эле жүрүп эле күлүп жайнап эле жашынакай жүргөнбүз. Бирок сен баягы 2 жума ачка жүрүп, акчаң жок жүргөн аягы компенсациясы $50,000 болду да? $50,000 болгон. Алла Борисовна Пугачеванын эмесинен чыктык. Жана өзүн ал айтты да, давай так сделаем. Бул акча юристи келди, бул чисто тебе деди да. Эгер баягы бирөө налог алабыз деп же эме кылабыз десе, сен буну биздин Москвадан келесиң, сага юридическое оформление кылып беребиз. Бул то есть Алла Борисовна бул спецприз депчи. То есть это никому сенин бирөө менен бөлүшө турган доляңда болбойт. Бул чисто тебе салык деп кармап калбаш керек. Премия деп кармап калбаш керек. Бул спецприз болгон үчүн бул чисто сага өзүңө деп айтты да. Анан если юридический момент неметебиз десеңер, келе деди. Хорошо деп туруп, анан конкурс бүткөндөн кийин где-то бир 20 күндөн кийин Москвага кайра учуп барганбыз. Анан ошо бухгалтериясына бардык, Москванын центрине экен. Анан мындан ал кичинекей жаш баласын $50,000 койду. Онда эле спортивканы жайдыгына салып эле судуралып, бежинди издеп такси кармап кетпейди. Эмне эме менен метро менен тиякта бияка жүрүп эле жүрөсүң, акча кетпесин да. Анан баягы көрөрмандарга айтып коеюн. Мисалы 2008-жылы $50,000 деген сөз бул жакшы эле акча. 4 бөлмөлүү квартира Бишкектин ортосунан. Азыр мисалы $50,000 мүмкүн бир бөлмөлүү үй аларсың. Анткени баягы курс өзгөрүп кетти да. 2008-жылы калп айтпасам доллардын курсу 30-35 сом болчу да, ашып кетсе. Анан Бишкектин ортосунда 4 бөлмөлүү квартира алса болот. Азыр Бишкектин ортосунда квартиралар $200,000. Ошондо бүгүнкү эсеп менен Омар ошондо $200,000 алган. Ошону чөнтөгүнө салып таксиге акча коротпойн деп метро менен кетишиптир. Анан телевизор, Москвадан телевизор койсом, бир витаминдерди реклама кылыптыр. $600 $800 витамин заказ кылып атпайм ошол жерден эле. Витамин заказ кылып, анан бир мындай эле пакетке алып келди. Ал деле бир жөн эле витамин окшойт. Үйгө апама деп алып алгам. Ошо жакшы болгон. Негизи эми акча менен, бирок ошол убактагы өткөн азыр эстеп күлүп атпайбызбы? Баягы жакшы эмоциялар калып калды да. Бул баягы кайталангыс нерсе да. Кайталангыс нерсе. Бул нерсени биз бүгүн аракет кылып, ошону кайра мындай бир жашоо өтөлү десек дагы өтө албайбыз. Ал кездеги биздин ошо дүйнөнү кабыл алуубуз, аң сезимибиз, адамдардын баардыгы сонун деген көз карашыбыз кайтып келбейт да. Аябай ошол убакта таң калуу, баягы баардык нерсени бир башкача эмоция менен кабыл алчубуз да. Мисалы азыр деле канчалаган ырчылар Бишкекке деле кирип атат, мына барбайсың деле го, мисалы ошол эле Россиянын жылдыздары. Анан сүрөткө түшсөң деле таң калбайсың, эми адам катары калып койсуң, бирок ошол кезде бияк жанындагыларды көрүп ушундай бир башкача эмоция да. Жо, сен кара да, сен Кыргызстанда жүрүп туруп, өмүр бою жалаң телевизордон көрүп жүргөндөрдүн баардыгы менен бир дасторкондо отуруп, чогуу репетицияда жүрүп, тамакка чогуу барып, гостиницада чогуу жатып, баардыгы сенин атыңан айтып, сен менен кучакташып жүргөнү, эми бул мисалы бүгүнкү күнү ким там Джастин Бибер болсун, дүйнөлүк голливудский звездалар болсун, ошолор менен чогуу жүргөндөй эле эсеп да. Бул конкурс бүттү. Кыргызстанга келдиң, Өмүрбек Жанышев кайтып келип туруп, Омар Жанышев дагы жок, Омар болуп калды. Ошол периоддагы, ошол учурдагы сенин мындай жашооңдун бөлүгү өтө кызык да. Себеби дегенде айтып атпаймынбы? Менин байкашымча Омар конкурска чейин дагы, конкурстан кийин дагы мен үчүн бир эле Омар. Баягы көкөлөп да кеткен жоксуң, жылыз оорусу менен ооруп кетип, белдеди колунун учу менен учурашып калган жоксуң. Бирок болбоду, ошол маалда сага көңүл көп болду да. Ошол ортодогу конкурстан кийинки
абалың жөнүндө айтып берсең, Кыргызстанга келдиң, баягы Сланцчан автограф берип баштадың, андан кийин маршруткага түшпөй калдыңбы, эмне кылдың? Андан кийин ошо маршрутка менен эле жүрдүк. Маршрутка менен жүрүп эле анан как раз ошо тиги Москвага барып акчаны алып келгенден кийин бул жактан ошо биринчи продюсерим Нурсултан Сыдыгалиевке машина алып бергенбиз. Өзүм машина алгам. Анан калганына мына азыр жашап аткан Алтын Ордодогу ошол жактан участок алып, фундаментине тияк кичине көтөргөнүнө эметкенине акчасын сарптаганбыз да. Мен ойлойм ошол убакта ата энем эң туура инвестиция кылып койгон. Эми Кудайга шүгүр азыркы күнгө чейин ошол жерде жашайм. Андан кийин Мен ал үйдү көргөм. Өтө кооз. Өтө кооз. Бул баягы ак эмгек менен табылган нерсенин берекеси экен да. Аябай сонун үй болгон. Ата энемдин дагы эмгеги көп ал жакта. Анан ошол жаш кезим в любом случае адам кичине болсо деле өзгөрөт да. Баягы көп внимание болуп атса, көп мындай элдер баягы көп жакшы алкыштарын, жакшы сөздөрүн айтып атса, омар деп атса, балким ишенип кетесиң. Ишенип кеткен убактар деле болгон болушу мүмкүн, бирок албетте ошол кайра бир аздан кийин тарайт. Ошо тараганы маанилүү да. Анан ошол тумандын ичинде калып калса, менимче ошол эң кыйын нерсе болуш керек. Баягы артынан иштеп аттык. Бул жакта баягы досторсун келип эле кайра көмүп калган кафеде, кондордо ырдадык. 1-2 жылдай ырдадык окшойт. Андан соң эле ушул Америка Кошмо Штатына негизи окуп келгенге мен ушул абдан ниетим чоң болчу, абдан кыялым көп болчу кичинекей кезимден Мен баштап. ошону корктум, чын айтайын. Сен Америкага, Бостонго окууга кетти дегенде мен ичиме бир сызып калдым да, ушу бала ушун менен келбей койбосо деп. Ой болду эле калып кала турган. Негизи мен ошол жака барып окууга тапшырам деген ой болгон, бирок ата энемдин баягы каалоосу боюнча кайра атам айткан кел болду. Кел деп анан 1 жыл окудук, анан келдик. Бирок 1 жыл ошо Америкада американецтер менен жашап, баягы кичинекей кезде көргөн баягы студенческий жашоолор, ошолорду көрдүк. Ачка болгон күндөр болду. Реально ачка болгон күндөр ошол жакта Америкада күндөр менен эсимден түшөт да. Көп узун дистанция жол баскан күндөр. Анан баягы жылдыз оорусу менен ооруп баштаган Омар Америкага түшүп туруп кайра өзүнө келди. Кайра бияка келгенде мында абсолютно нормальный адам болду. Демек, ошо ортодогу Америкадагы мындай жолдомоң жакшы бир тизгин болду. Сен үчүн мындай бир серпилтиптир да. Эгер Америка болбогону бүгүнкү күнү биз мынтип Омар менен мыйык куруп отурбайт белек, кандай эле. Чын айтсам, баягы биз көп ушундай ойлошот го. Чынында баягы Кыргызстанда, Өзбекстанга деле барып келгенбиз да, баягы последний конкурстан кийинчи. Анан ал жакта жылдыздардай жүрүшөт экен да. А бизде мен баягы сиздерди ишендирип эле айтып кетип алам, Кыргызстанда мындай звездная жизнь жок да. Жөнөкөй эле. Баары эле карапайым. Карапайым, квартплатаны төлөш керек, муну бүтүш керек, тиги бул чоң деп аткан ырчың деле уксаң баягы эле проблемалар, сендеги эле проблемалар. Ошол эле маселелер менен жүрөт да. Ошон үчүн баягы Кудайга шүгүр, бул балким чоң жылдыз болуп жашаганга караганда баягы адам болуп жашагандагы маанилүүрөөк. Может, ошол жакшыраак. Кудайга шүгүр. Баягы досторум арасында дагы, эмелердин арасында дагы бир чоң, бир башка бир жомоктогудай жашоого кирип, ошол жактан чыга албай калып аткандарды көрө элекмин да, бүгүнкү күнгө чейин. Менимче Кыргызстанда бардыгын бат эле өзүнө келтирип коет го дейм. Бат эле да. Ооба. Кичинекей эл бар. Эми жылдыз болуп келатканда эле эртең келип баягы түйшүк түшөт, проблема келет адам. Бирок менимче ийгиликтүү инсан болгондон кийин сахна жерден үйдүрөөк жайгашат да. Көптөр ойлойт, мен баягы элдин арасынан башым суурулуп чыгып сахнада турам депчи. Бул чын-чынында жоопкерчилик. Бул сахнанын үстүндө туруу жоопкерчилик. Конкурстагы ийгилик сенде бир гана үн болгондо эле үн менен жетишүү мүмкүн эмес эле дейм да.
сендеги болгон тажрыйбаң, акылың, билимиң, элдер менен болгон мамилең, ошонун баардыгы сага баягы сен өзүң айтып кеткендей тегерегиңдеги жардам берген байкелер, ата энеңдин дубасы ошентип отуруп анан кийин бир ийгилик жаралды дейм да. Ошол эле сыңары бүгүнкү күнү Омар болуп, сен жылдыз болуп элдердин алдында жүргөнүңдүн бир чоң жоопкерчилиги бар да. Сен эл катары көчөдөн баягы машина менен жол талашып кетип, мушташып кеткенге укугуң жок. Кафеден тиги тамагыңдын ичине бир чаш же дагы бирдеке түшүп калса ызы чуу көтөрүп, ал кафени сотко берип, аны менен ызылдашканга мүмкүнчүлүгүң жок. Ушул жоопкерчилик менен жашоо кандай өзү сага? Негизи азыр эми чын айтсам ар бир инстаграмда подписчиги көп адам эле в принципе бирдей эле бир деңгээлдеги баягы белгилүүлүү деп ойлойм да. Себеби дегенде мен акыркы күндөрү блогерлер менен бир эки саякаттарга барып калдык, могу Жалал Абад, Түштүк жергелерге. Анан байкадым мен мурун көпчүлүк убакта ырчылар же болбосо актерлор ошолорду баягы Эл таанып эметчи. Азыр көбүнчө блогерлерге болгон баягы сүрөткө чыга алалы же болбосо ушинтели дегендер баягы умтулуу, жакындоо, таанышуу көбүрөөк арзыйт экен да адамдар. Анан менимче азыр Инстаграм мурун кандай эле? Мурун мага мисалы тетрадьтарды алып келчү да. Мен сыртында сүрөтүм менен Суперинфодон кесилген интервьюлар менен. Азыр болсо уже кайсы ырчы каякта тамак жеп атат, эмне тамак жеп атат, үй бүлөсүнүн ичинде кандай, үйү кандай, баары эле билет да. Себеби дегенде баардыгы ошол Инстаграм аркылуу. То есть бир адамды мисалы мен Дэвид Бекхэмдин жакында эле үйүндө там ранчосунда гүл отургузуп атканын көрүп, как будто мына тааныш адамдай эле сезилди да. Бирок мурун жөн эле эме көрсөк, ошон үчүн менимче азыр да кичине башкачараак. Бирок ошол убакыттан кийин менимче сөзсүз түрдө баягы эл адамы болгондон кийин жоопкерчилик бар. Эл адам болгондон мисалы мен новая волнага кетип атканда эле атам айтканда, сен элдин атынан баратасың, берип аткан интервьюларыңда жалжактабай, көп ашыкча сүйлөбөй, баркың менен так жакшы, коркпой, үркпөй эме сүйлө деп айткан. Ошол нерсе установка болуп калган. Ошол жакта жүргөндө дагы мен баягы өтө аша чабып баягы секирип, башкалар ойноп атса көп өтө деле эметкен эмесмин да. Максимально өзүмдү баягы Кыргызстандын атынан жүргөндөн кийин татыктуу жүргөнгө аракет кылгам. Анан ошол негизги бул баягы жоопкерчилик, сөзсүз түрдө сиз айткандай сахна бул секи дейт го. Ооба. Үстүндө туруп сүйлөп аткан адамдын сөзсүз түрдө бир жоопкерчилиги болот. Себеби көптөгөн адамдар карап аткан болот, угуп аткан болот. Бирок ошо карапайым адамдай болуп кээ бирде бир жактан чатак салып же бир мындай мен деле адаммын го деген сыяктуу бир сезим келет да. Сөзсүз түрдө баягы орусча айтканда соблазн деп коет го. Негизичи бир баардык нерсеге жөнөкөй мамиле кылыш керек да. Себеби дегенде эгер өзүң ырчы же белгилүү адамга экениңе өзүң ишенип алсаң, жашооң, сен жашооң элге баары бир эле, по сутичи. Чын айтканда элге Ким экениң баары бир да. Сен өзүң оокатың кылып атасың, ал өзүнүн арабасын тартып атат. Ошондуктан сен өзүнчө эле бир ырчынын образында жашап, мен бир эме болуп, бир кыйналып жүргөндөр бар го. Кереги жок. Мындай азыр кандай жашагаң келет, жашай бер. Себеби дегенде сен жашооңду сен эле жашайсың да. Анан бир образга кирип, өзүңдү бир определенный рамкаларга салып, албетте баягы эми негизи аша чабуу өзүмдө деле жок башынан элечи. Бир жерде буянит этип, же болбосо бир жерден бир чоң бир скандал көтөргөн. Анан жөн эле баягы жөнөкөй жашоо менен күлүп жайнап, эшикке чыккың келеби, чыгып, бир нерсе тепкиң келеби, велосипед тепсе, велосипедчен деле кээде моундай көчөлөрдөн өтүп калам. То есть мындай бул жашоо ар бир адам үчүн бир келет. Ошон үчүн баягы толугу менен күлүп жайнап жакшы жашап алган маанилүүрөөк го дейм.
конкурска чейинки жашооң сен маршруткада жүрөсүңбү, велосипед тээп жүрөсүңбү же бир арыктын жээгинде отурасыңбы, сенде эркиндик бар эле да. Бирок ошодон кийин бассаң турсаң дагы, кафеге кирип тамак жеп атсаң дагы, тойго барып конок болуп отурсаң дагы, барып машинеңди оңдотуп эстого кирсең дагы, бүттүк жакта сени тааныйт. Бүттүк жакта эл келип сенте Омарсың да, баягы телевизордон көрчү элек сени. Сен менен сүрөткө түшүп алалы деп, же бизге автограф бер деп, же болбосо сени бир интервьюңан же бир жашооңон бир маалыматты сенден сурап, баягы тиги эмне болду эле деп. Мончого барсаң эле тиги байкелер отуруп алып парилкадан сени сурап ошентип бергенде адамдын бир настроениясы бар, настроениясы жок. Көңүлү бар, көңүлү жок. Бир чарчаган эмес. Баягы эл менен сүйлөшкөнгө мындай табити бар, табити жок маал болот да. Ошондо кыйналып, мындай эч кимди мындай сирке эмне дейт, баягы сиркеси суу көтөрбөй турганда ошондо абалда кантип реакция кыласың өзү? Негизи кээ бир адамдар бар, негизинен эле мен көпчүлүк адамга өзүнө жараша мамиле кылам да. Жакшы ассалам алейкум деп келген адамга настроением канчалык жаман болсо да ва алейкум ассалам деп баягы жакшы жооп кайтарып, жакшы сүйлөшкөнгө даярмын да. Бирок кээ бир адамдар бар, кичине тарбиясы азыраак. Тарбиясы азыраак, мындай силкип сүлкүп, мындай бул эми эчтеке да албайт да, деги баягы өтө эми чектен ашпаса керек да дегендей ойго келип, мындай аша чабып, мындай эметкендер болгон. Аларды деле баягы өз ордуна коюуга даярбыз. Мен немени бир биздин көрөрмандарга айтып коеюн, Омар жакшынакай мынтип басылык сүйлөп отурбайбы? Калп айтпасам, бул көлдө болгон окуя болчу. Шайлоо учурунда. Анан эми баягы шайлоо болуп атат, концерт болуп атат, элдер толтура, стадиондо болуп атат. Анан көп кыздар, балдар келип автограф сурайт, сүрөткө түшөлү дейт. Анын арасынан же кичине ичип алганбы, же өзүнүн кичине тарбиясы айдайбы жокпу бир бала. Омар, бергел! деп буга кыйкырганда баягы Омар жакшынакай эле мынтип кол коюп, деп монтип аткан. Ошол замат Омардын кабагы беки биригип, канаттары чыгып, эмне болду дегениңди көргөм да. Ошого көп болот, тойдо көп болот ал нерсечи. Эми бул нерсеге иммунитет бар азыр ужеч. Анан тойдо ырдап атканда мас адамдар келип туруп, ырдап аткан микрофонунан тартат да мындайчы. Ушундай моменттер болуп, бирөө тойдон ырдап аткан кезде мушташам дегендер болгон да. Баягы болуп калат да, мас адамда эми ага эмне дейсиң, эчтеке дей албайсың. Болгону баягы көп убакта ырчы десе көп эле бир жанагындай назик, сезимтал, ыйлак ноталар менен жүргөн баланы элестетет да. Эми бардык биринчиден биз эркекпиз. Экинчиден эми любой ситуацияда эми ар нерсе болушу мүмкүн да. Туруштук бериш керек. Туруштук бериш керек. Анан ошон үчүн баягы мындай жакшы сүйлөп, маданият өкүлү болгондон кийин өзүңдү маданиятты алып жүргөнгө аракет кылып жүргөнүңдү көбү кээ айрым дейли аз 100дөн бир 3%, 5% деп коеюн, баягы кичине бир назиктикке же болбосо бир сладкий балага баягы эметет да, жоруйт да. Эми бул нерсени баягы эгер бетме бет эметсем сөзсүз түрдө оюнан кайтат деп ойлойм. Бирок бардык эле Кыргызстанда менимче андай балдар аз да. Болушу мүмкүн, мен көрө элекмин пока мындай жакшы сонун сүйлөп аткан балдардын деле. Мисалы Омо экен деле бул мастер спорта да. Любой адамды көтөрүп чыгат. Анан ошон үчүн азыр жакшы сүйлөп, маданиятты сүйлөп аткан нерсе бул кээ маданияты төмөнүрөөк, пазыраак адам үчүн баягы слабость көрүнүп калышы мүмкүн, бирок бул андай эмес. Баягы көрөрмандарга айтып коеюн, баарыбыз маданияттуу бололу. Себеби кыргыз эли тарыхта чын маданияты менен, тарыхы менен бааланып келгенбиз. Анан Омар өзү таластык жигит болот. Ошого бул баягы маданият өкүлү болуп, маданияттуу болуп жүргөндө ошо менен туура колдон туура мамиле кыла берели. Болбосо жана айткандай эле таластык каналы иштеп кетет да. Андай эле эмес эми. Өзү менимче бул характер деп коет да. Мындай бул жашоодо өтө көп жерден түрткү берет да. Сен айтып атпайсыңбы, Казакстанда отбор болгондо
мынтип баягы скромный болуп, адептүү болуп келип анан казактардын ачылып могун берилип атканынан сен мындай намыстанып кеткениң, бул сенин ичиңдеги намысыңдын бардыгы да. Болбосо ушу юрмалаганда деле ошол окуя ойлойм, ичинде бир жалыны болбосо, мындай дем күчү болбосо, көп жердин өзүн экинчи атаман, 100-чү атаман эсептегендер ийгиликке жете албайт депчи. Ошого бул баягы сенин ичиңдеги болгон бир жалының да. Ошо жалыныңды туура пайдаланып, жалыныңды адептүү, мындай сыпа, сылык жолго салган сенин ата энеңе ыраазычылык айтыш керек да. Рахмат. Мен ошо Омардын ата энеси менен да таанышып, жакшы сүйлөшүп, баягы мен да баласындай болуп мамиле кылам. Чынында ушул кыргыздын наркы боюнча, кыргыздын мындай маданияты боюнча туура кеп менен, туура багыт менен сүйлөгөн инсандар бул деген кеп адам ичинде болгон нерсесин гана чыгара алат. Бул деген кеп демек сенин тегиңде, чоң ата, чоң апаларыңда дагы ушундай маданияттуу өкүлдөр болуп келген. 17-ci жылга өтсөк, Омар, 17-ci жылы Казакстанда өткөн Star Silkway Star. Silkway Star. Жибек жолу. Silkway Star деген конкурска катышканыңда Омар ар дайым бир калпта жылдыз болуп келген. Бирок менин билишимче 16-17 жылдары бул мындай өтө номер 1 звезда болуп кеткен да, жылдыз болуп кеткен. Демек, ошончо баягы чакыруулар, ошончо концерттер, ошончо корпоративдер, ошончо ар кандай ивенттер өтүп отурганда, мен түшүнгөнүмчө сен ошонун баардыгын кесип туруп, баягы чөнтөгүңө иштеп, үй бүлөңө иштеп, бир капчыгыңды толтуруп, бир мындай ишкил боло турган учуруңда сен Казакстанда жүрдүң да. Ошол не деген конкурс эле, сен ушунча акчадан баш тартып туруп, башка бирөө бир 2 үй алып алмак, ошол учурда мүмкүн 10 машина алып алмак. Сен эмнеге ошол конкурсту тандадың? Ал конкурска кантип барып калдың? Негизи ушул конкурс, биринчи конкурс ошол бала болуп эмне болгонун билбей калсам, ушул экинчи конкурста мен уже осознанно ырчы катары калыптанып, үйлөнөм деп, үй бүлөлүү болоюн деп калган, уже 30га чукулдап калган кезимде бардым. Анан бул конкурс башка конкурстардан айырмасы, бул белгилүү ырчылар арасында болгон. 9 өлкөдөн: Турция, Грузия, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Татарстан дагы ушундай өлкөлөр катышкан конкурс болчу. Анан негизи барганда эле билинген да, баары тең уже звездалар экенинчи. Конкурска барганда эле баары гримерлор менен, артынан жандай телекамера эфирлер менен жүрдү. Анан ал жактан ошо Миргүл Эсеналиева экөөбүз барганбыз. Бул конкурска мен ошо аябай арсар болгом да, барсамбы, барбасамбы, мага керекпи, кереги жокпу деген ой келип. Анан булар өздөрү чакырышкан мени. Казакстандан чалышып, Омар, ушул сизди ушундай чоң, Казакстандагы эң чоң проекттердин бири, ушундай Украинадан келип тартышат, баардык өлкөлөрдүн биринчи каналдарынан көрсөтүлөт деген да. Анан ошол чоң масштабтуу конкурс болот деп сунуш узатканда, бул жакта бизде как раз выборлор болуп атканда, агитацияларды иштегенге мен уже алдын ала акчасын сүйлөшүп, чоң суммада акчага сүйлөшүп койгон болгон. Анан бул жактан да кайрадан атам баягы үйдөн кеңеш сурап эметкенде айтып калды, ушу атам эме депчи: акча менен иштейт, бирок мындай возможность болобу, сен баягы чакырып аткан эметсе лучше конкурска барбайсыңбы деп айтты да. Анан ар ойлондум, бери ойлондум. Баягы конкурс обычно бир 10-15 күндө бүтүп келсе, бул 3,5 айлык конкурс болчу да. Анан көп этаптан турган конкурс болчу, ошондуктан өзүм аябай Алар тараптан эчтеке төлөнүп бербейт. Бүт бул чыгым өзүңдөн. Ал жактан жатканыбызды төлөдү, бирок эме кылышты. Бирок калган чыгымдар баары бизден болот да. Анан аябай ойлондум, эметип анан мейли бисмилля деп туруп, анан мейли деп бул жакта выбордон ала турган акчалардын баарын отказ кылып, той күз күркүрөп аткан убакта бир курмандыкка чалып барайын деп
ошо формаларыбызды даярдап кеттик. Анан барганда эле билинди да. Баратканда мен өзүм баягы уже тажрыйбалуу болуп калгандан кийин наоборот кичине мындай коркогураак болуп калат экенсиң да. Мындай өзүмө ишенип аттым, бирок ошентсе дагы баягы мурун күмөн бар. Байкабаган нерселерди кийин байкап калганга байланыштуу баягы көп эме болуп калды да. Ой көп Болуп кетти да. Тигилер баардык ырчыларды бир сыйра кичине ютубтан карай баштадым. Анан рекламасын көргөндө эле что-то аябай серьезный реклама экен да. Аябай ойлонуп, эмне болуп барсам деп. Мен эң кеч барып калдым как раз. Эми Кыргызстан жакын деп алар эрте учуп келиштир. Анан мен барып, мен өзүм кичине башкалардан сүрдөгөнсүп бир башкача болуп барсам, тиги организаторлор Кыргызстандан бери фирмач бала келет деп коюптур да. Алар менден коркуп, мени күтүп атыштыр да. Сен алардан коркуп, сен барасың. Мен алардан сүрүп атсам, алар менден коркуп атыптыр. Анан кийин биринчи репетиционный күн башталды. Башталганда эле что-то Азербайжанга баштады да, баштаганда эле дедим. Вокал күчтүү экен аябайчы. Ойлонуп эле анан так эметип, экинчи, үчүнчү анан мен ырдадым да, мынтип ошо баардык ырчыларды конкурсанттар уккандан кийин өзүмдү как минимум пятеркага киргиздим да. 9-дун арасынан. 9-нан эң мыкты 5-өдүн. Ошо 5-өдүнө киргиздим. 9бу же 12 өлкө болуш керек. Ошо эсимде жок. Эсиме чыгып кетти. Анан 5-өдүнө киргиздим. 5-өдөн как минимум 1-2-3кө илиниш керекмин дедим да. Конкуренция боло тура момолар экен деп анан өзүм уже баягы анализ кылып баштадым. Биринчи күнү ошо ырдадык. Баягы жюрилерди болсо эл артисттер отурду, баардык өлкөнүн. Бизден Гүлнур эжебиз барган. Гүлнур эже мага баа кое албайт. Калгандары коет да. Анан ушул мындай башка конкурстарга салыштырмалуу бул узун болду. Баягы текст жаттап аткан эле нерсе келип атты да. Ырлар бөлүнүп берилет. Анан ошол ырларды жаттамай да жалаң. Сен баягы өзүң тандаган ырды ырдабайсыңбы? Актан өзүлөрү береби? Өзүлөрү берет да. Анан мюзикл деген күн болот. Мюзикл ырдашың керек экен. Биз мюзикл ырдаган эмеспиз эч качан. Анан тиги эң кызыктуу окуя болгон, айтып берсем болобу? Ооба да. Короче, мюзикл болуп анан Белл деген ыр келди. Казакстанда как раз казак тилин өнүктүрүүгө байланыштуу баягы орусча ырдаса болбойт деп коюшту да. Анан Беллдин орусчасын ырдайм го деп ойлой эле жүргөм да. Анан жаттаганга 2 эле күн. Анан Belle, c'est mon cœur dure ovense pour elle quand qu'elle dans quand sira son cœur je de monde сөздөрдү мен үчүн иероглиф эледимдей жөн эле звук эле угулуп атат да. Бир да англисче сөзгө же орусча кыргызча окшоштура алган жокмун да. 1,5 күн жаттадым деп. Бир эле куплет араң жаттабадым. Вообще жаттап албадым. Еще эсимден чыгып кетет да. Анан кийин экинчи куплетти жаттап атам. Вообще жарымына чейин жаттым. Жаттап албай аябай кыйналдым. Анан бүгүн конкурс деген күнү тиги ошол жакта организаторго айттым мен. Жаттап албай атам дедим. Там конкелдан кансига сон кежу мондай звуктар мен үчүн вообще такыр бөлөкчө болуп атат депчи. Анан айттым мен орусча ырдай бербеймби десем болбойт деп койду. Анан если вдруг эмеден сахнадан реально эсиңен чыгып атса бир куплетин орусча ырда дедим да. Макул деп сахнага жандай периштенин ролунда эмен кие болуп. Бирок сөзү эсимен чыгып атат да. Меники мындай болду да, мисалы Belle, ça manque dira ovense pour дегенден кийин эл деген эсиме келет да. Мындай жаттаган эме жок да. Мелодияны ойломой вообще жок, абсолютно. Сөз келе, ойдун баары сөз да, мындай лирика эме текст болуп атат да. Андан кийин сахнага чыктым, оюм ошол чыгып келатам. Эс жобо кафеден көмүп калгандай эле токуп кетем деп атам да. Международный конкурс. Баягы бир четинен француздар көрөр менен ишим жок. Жок, француз жок да аяктачы. Анан эс жо французча аракет кылам дедим да. Бул интервьюну эч жактан айткан эмесмин, эстикинен айта берейин. Анан эс жо токуп кетем деп уверен болуп атам. Анан сахнага чыгып эми ким билмек эле деп Belle, c'est mon cœur деп келип à moi de qui tient sa zèle pour s'envoler деп мындай ырдап элди жюрини карасам Азербайжандан келген жюри мен менен французча в унисон ырдап атат да.
вайо дедим да сразу Сөзүн билет экен деп. билет экен депчи. Анан кийин эң аягын жатта албай аткам да о Люцифер элисем вагян ким фуа деген сөз да. Ушуну эстей албай о Люцифер тинифуа деп койдум. Кайталап. Элтеп жок, жөн эле ойман чыгарып койдум, топ койдумбу? Тинифуа деп койдум. Сизге өтүп кетти. Анан тиги ооз башкача болуп кетти. Ошондон кийин эле бир тердеп кеттим резко. Ушундай баягы күлкүлүү окуя болгон. Анан артты карап, "Йоо" деп атам да. Биякта экранда тартат, эгер көрсөңүздөр болот. Артты карадым. Колумда мындай кылдым да күлкүм келип атат бир четинен. Биякта эфир болуп атат. Короче, ушундай болот. Анан экинчи куплетти ладно деп туруп орусча жардап салгам. Анан кайра үчүнчү куплетти французча жардап койдум. Анан ошол күлкүлүү айтор баягы кафедеги Токумай сага жардам берди. Аябай көп жерден жардам тийди болду. Эти Токумай жөнүндө бир окуя айтып берейин биздин немере көрөрмандарга. Атын айтпай эле коеюн, баягы биздин кесиптешибиз аябай атактуулардын бири. Анан жанагы Тенго деген бир испанча ыр чыкты эле. Тенго ла камишемер. Тенго ла камишемер эле. Ошол чыкты. Көрсө баягы Тенго деген сөздөн башкасын баары Токумай экен да. Башын Тенго деп туруп ракамака шекка фенго деп кете берет да. Анан баягы күнгө ырдайт, кыргыздар угуп берет, эч ким билбейт испанча. Баары о Тенго деп бийлеп ырдай беришет. Анан бир күнү бир международный бир эме болуп калды. Конференция болуп, ошол жерде бүт мамлекеттин өкүлдөрү чогулуптур да. Анан тындан тын деп башты алганда эле биякта бир отургандардын бир жамаат туруп келип сахнанын алдына келип о деп сүйүнүп атат да. Сүйүнүп аткандан кийин эле тиги досубуз ырдап баштады. Тенго шакарека пикаренго деп ырдап баштаса, бамон сүйүнүп аткан испанецтер Менки ошол болгон да. деп мындай беттери өзгөрүп, бийлегендер токтоп, ачуусу келип, кайра басып кетип калат атпайбы? А тиги досум мага айтат: "Байке, тиги токтото берейинчи" дейт. Булар испанецтер окшойт, токтото берейинчи да, токтотпойсуң дедим, бол дедим. Башка 80% эл эмнеси күнөөсү бар. Я аягына чейин точно эле ушул Тенго боюнча менде да ушундай окулган, как раз Америкада окуп жүргөндө, Майамиде Spanish спикерлеримде испанча сүйлөгөндөр көп го. Анан аякта мен пятница суббота эле иштечим 2 күн. Анан эмки жума пятница колумбийцтер келет, бир ырдап койду деди. Анан мен каршы деп унутуп калыптырмын вообще. Жумушка келсем эле чото колумбийцтер жалаң ушундай бир колумбийский жамаат жүрөт да. Анан кийин ошол эле эсиме келди да, жана досубуз ырдап жүргөн эсимде да Тенгонч. Анан текстти Google'дан распечатать этсем, испанчада еще башкача окулат экен да, латинца, бирок 2-3 тамга бир ч деген тамганы түзөт экен, башкача экен да. Аны окуп албай, анан бир официант бар болчу, мексиканец. Tengo la camisa negra, hoy amore este luto, tengo la pena es culpa de un brujo деген сөзүнө чейин жаттадым. Бер жагын орусча кириллица менен жазып чыктым. Вообще окушкон жок да. Анан короче, была не была да, уже жумуш башталып калды. Тигиден кичине корректировка кылып туруп, анан текстти сахнага коюп туруп, так дегенде мындай эле жүргөн фуршет болуп аткан да, баары танцпол жака чуркап келишпеди. Колумбияда бул вообще популярный экен да. Анан Tengo la camisa negra деп бурданда, китаец испанча ырдап атат деген ой келди да аларгачы. Вайо деп тинде es culpa de un brujo дегенде вообще акценти жок, сонурда деп ойлошту окшойт. Андан кийин кетти да, кириллицачы. Mal parece que solo Macale дегенде. Эле монтот атат, мени карап, ты чё делаешь деген монтот шатта. Короче, ошо айтор бир кыз. Айтып койбойсуң, мен кыргызча ырдап атам деп койбойсуңбу? Жа, аянда колча эле өздөрү ырдап эле эметти. Бул болсо дагычы баягы элдин алдында тартынбай, кандай абалда болбосун, мисалы баягы артист мындай сахнанын адамы мындай жаңылганга
мүмкүнчүлүгү жок да, токтоп калганга мүмкүнчүлүгү жок. Баягы башталган ыр аягына чейин чыгыш керек, Чыгыш бүтүш керек. керек. Намысыңа тиеби, тийбейби, сен тиги Не уят кыласың, болуп атасың, жетесиңби, жетпей болбойсуңбу? Ооба. Ушул нерсени баягы мен ошо 2017-жылкы конкурста болгон жеңишимдин бир себеби болгон деп ойлойм. Себеби дегенде акыркы конкурстун 3 күн калганда мен Азербайжан, анан Татарстан, мен 3-чү орунда келатам. Татарстандагы келген кыз вокалы да күчтүү экен, внешность, бийлеген, короче, баары бар экен да. Анан акыркы 2 конкурстун күнүндө текстин унутуп калып, ырдап токтоп калды да алчы. Можно еще раз деди. Правда, запись болчу. Можно еще раз деди. Анан тиги нельзя деп башкалар минтип аткандан сураны ыйлап эметкен, анан бу деп кайра ошол жакка келип токтоп калды. Экинчи жолу дагы. Экинчи күнүндө дагычы. Анан кийин низкий балларды алды. Анан последний ошондо мен сразу экинчиге чыктым. Анан кийин тиги последний конкурсный күндө жана Татарстандан келген кыз дагы сахнага чыгып туруп, анан дагы текст токтоп калбады. Короче, Кудай да бул жактан, Алла таалам айтып атпаймынбы, мен жашоомдо только Алладан да. Анан кийин Алла таалам всегда бир чудо жиберет. Бирөөнү чалынтып болсо дагы сени астыга чыгарып турду. Ушундай болгондо, анан кийин резко прям отрыв аябай чоң болуп кеткен да. 40 мен биринчи орунда 300 бир нерсе 40 болсо, кийинкилер уже прям 40, 20, 30 балга чейин ылдый болчу да. Ылдый. Экинчи орунду Айкын алган. Анан 3-чү орунду Татарстан менен Азербайжан бөлүп алышты да. Сен ушул конкурстарга барып, катышып, конкурстагы ийгиликтериң сенин жашооңдо, мисалы ошол эле баягы жубай тандоодо болсун, мындай мыкты кыйын инсандар менен мамиле куруу болсун, кайсы жагынан ушул сенин атактуулугуң, сенин ушу кыргыз эстрадасында кылган сен салымың кайсы жакта сага көп пайдасын тийгизип, көп жагынан сага колдоо көрсөттү? Бардык эле жерден го дейм негизи. Мисалы жубай тандоооңдо сенин Омар болгонуң сага жардам бердиби же сага тоскоолдук болдубу? Көбүнчө кыйын акылдуу кыздар сага окшогон, мага окшогондордон качат да. Качат. Ооба. Мен качкан үчүн кубалаганбыз да. Мага деле ошо негизи ошо келинчегим менен таанышканда биринчи орусча айтканда отшивать этип салган да. Анан сен, во-первых, менден аябай улуу экенсиң деген, экинчиден сен артист экенсиң деген да. Анан ошол мага отказ кылганы мага жакпай калып, анан баягы Намыстан добиваться эткенге туура келген. Анан ошол баягы башкалардай көп сүйлөшкөн жокпуз, 3 ай сүйлөштүк. Анан убактым келип калган, үйлөнөлү деп эле үйлөндүк. мен баягы көрөрмандардын алдында Омарга ыраазылыгымды айтам. Неге дегенде, жаңы ошол келинчегиме сүйлөшүп баштаганда мен менен тааныштырган. Өмүрөк байке ушул Бир карап бериңизчи деп. Сиз баягы тааныштырып коеюн, өзүңүздүн бир пикириңизди айтыңызчы деп. Анан аябай адептүү, тарбиялуу, анан эң башкысы акылдуу экенин көрүп, мен жүрөгүм ордун алган. Кудайга шүгүр. Бүгүн ортоңордо канча бала бар? Ортобузда 3 бала бар. 3 бала. Улуусу канча чыкты? Улуусу 5ке чыгып калды. Кудайга шүгүр. Кудайым кут кылсын. Анан мен ар дайым айтып келем да, айта берем. Чыгармачыл инсандын жубайы болуш бул жөн эле эркекке турмушка чыгыш аялдар үчүн оор. Ал эми чыгармачыл инсанга болуш бул 10 эсе оор. Ошончо жоопкерчилиги бар. Ошо татыктуу болуп, сага кызмат кылып, сага жөлөк таяк болуп, сага дем күч берип, вдохновение берип, илхом болуп жүрөбү сага. Чынында негизи баягы эркектер айтпайт го эми, жакшы тиги бу деп, бирок менимче моюнга албайт, бирок ыраазылыгын айтпайт. Негизи баягы чын жүрөгүмдөн өзүм деле ыраазымын. Негизи бала төрөп берип атат. Баягы өзүнүн бир өзү өтө публичный деле адам эмес. Баягы чогуу жарышып менен бир эме болгон деле жери жок. Башынан эле ушу баягы жөнөкөйлүгүн жактырып тандагам. Ошол бойдон вроде пока өзгөргөн жок. Мага Кудайга шүгүр, баягы повезло десем жаңылышпайм. Кудайга шүгүр. Кудай кут кылсын. Биз бүгүнкү ошо
Баягы ийгилик жолду атпайбызбы? Ошо Омар Жанышевдин ийгилигине болгон кандай түрткүлөр болгон, кандай кыйынчылыктар болгон деп. Эми баягы мен айтып өткөндөй, сен бул жолду басып өтүп, мындай бир жол салып бердиң да. Кийинки ушул жол менен өнүгүп, Кыргызстандын намысын коргойм, Кыргызстандын намысын бийик көтөрөм, өзүмдүн өнөрүм аркылуу Кыргызды даңызалайм дей турган келечектеги биздин коллегаларга, биздин инилерге, карындаштарга бир кеп кеңешиң керек. Өтө маанилүү нерсе. Мен мага көп ата энелер келет да, кичинекей мектептеги балдарын ырчытып, ушуну ырчыган элем, сахнага чыгарганга жардам бер деп. Негизи баланы мектеп бүткүчөктү балалыгын тийишпеш керек деп ойлойм да. Себебинде бала баладай болуп, баягы башы көзү чарадай болуп, жашынакай балалык кезин күлүп жайнап өткөрүш керек. Анан чоң сахнага аралашып болуп, баягы же ырчы эмес, же бала эмес, же бир ушундай бир ырчылык деле оңой көрүнгөнү менен кээде Ортодо чайналып калгандар көп болду. баягы кичинекей кезинде баягы жылдыз жашоосун көтөргөн бала үчүн кыйын да. Көптөрү сынып калды да кийин. Кийин көп көрөбүз да, ошол кичинекей бала кезинде ырчы болуп, чоңойгондо баягы өзүн жоготкондор, ошо кыйналып жашоо турмушта бир психологический жактан баягы давленияны көтөрө албай калгандар болгон. Анан мен ошон бир чоң бир кеңешим ата энелер үчүн баланы баладан балалыгын урдабаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ырчы деген бул бир гана ырчы эмес. Ырчы бул артист деп биздин СССРдин арасында айтылып калган менен, арт деген бул искусство деген сөз да. Бул ист деген болбосо киши, ошол нерсенин чебери деген да. Бул искусствонун чебери деген адам да. Анан өтө бир маанилүү нерсе бул баягы артист бул комплексный составляющий да. Бир эле жөн эле ырчыларды эле көрүп атабыз. Ырдайт, сонун, бирок сүйлөшкөндө бир айтып берер эчтекеси жок. Айтып берер эч нерсеси жок, бир эки сөздү бириктире албаган адамдар бар. Ошондуктан өтө маанилүү нерсе бул ырчы болом десе сөзсүз түрдө аң сезимин, жан дүйнөсүн, жан дүйнөдө эгер жакыр болсо, көп адамдар көрүп атабыз, ошо аң сезим менен өзүнүн талантына ишенип туруп, такыр өзүн барып да аскадан таштай бергендер көп болуп атат да. Ошон үчүн жан дүйнөдө бай болсо, сөзсүз түрдө акыл эси, эрудициясы толук болсо, таланты төп келсе, ушул адам эң жакшы артист болот деп ойлойм да. Сапаттуу, башкаларга үлгүлүү. Ошон үчүн мен ошо сунуштарым бир гана ырчылык жакты эмес, аң сезимди, жүрөктү, ушул нерселерди да байытыш керек. Анан кийин ырдап жүрүп, ырчы болуп, таанымал болгондон кийин дагы тажайт да адамчы. Баардык нерсени тажайт. Жакшы бир Феррари каалап атабы, ошого жеткенден кийин дагы адам ошол нерседен тажайт. Бир аз убакыттан кийин. Самолет алгандан кийин деле адам да тажайт. Анан кийин кээде адам жөн эле мындай достор менен же болбосо жөн эле бир тоого чыгып эс алганда калып калат да. Ошол убакта деле баягы адамдын жан дүйнөсү, жакыр адамдар баягы кыйналып калат экен да. Ошон үчүн жан дүйнө, достор, жакындар, бир туугандар ушул нерсени баягы чогуу эле өтө баягы өзүн ырчы сезбестен биринчи өзүн адам сезип, ошол калыпта кетсе, бул жашоо бир. Элге көбүнчө шоу керек. Бир нерсе болсоң, эл окуганга, Инстаграмда мындай байкасаңыздар, кызыктуу нерсеге келгенде баягы ушак айың же кыйналып аткан моменттерге адамдар көбүрөөк токтолот да. Бул статистика. Элге шоу керек, а бирок сенин жашооң бир. Ошон үчүн сен өзүңдүн чыгармачылыгың менен шоу көрсөт. Жеке жашооңдо жөнөкөй адам болсоң, менимче бул эң бактылуу адам. Биринчиден, экинчиден ушундай бир таанымал адам болот деп ойлойм да. Рахмат. Чынында Бачыңгыз Айтматов атабыз айткандай, күнүгө адам болуу эң оор дейт да. Эң кыйын күнүгө адам болуу. Кайсыл кесиптин ээси болбосун,
биздин жарандар адамдык сапатын, аң сезимин, өзүнүн тилин, өзүнүн динин эгер мындай бекем кармап ошо жолдон чыкпай турган болсо, ийгилик сөзсүз аркалайт да бул нерсе. Бул сенин ушу ыр дүйнөдөгү, сенин чыгармачылыктагы сенин тапкан байлыгыңдын эң маанилүүсү сен үчүн эмне? Чыгармачылыктагыбы? Ооба. Адамдар го дейм. Чыгармачылык аркылуу таанышкан адамдар мага чын айтсам көп адамдар менен тааныштым. Ошол мен үчүн бүгүнкү күндө дагы баягы Сенин чоң бир байлыгым да. Себеби дегенде чыгармачылыкка мен ырым же бул музыкаларым деп айта албайм. Себеби дегенде бир эми аны убакыт көрсөтөттүр, балким бир ырым калышы мүмкүн, ашып кетсе 2 ырым калышы мүмкүн, бирок бул нерсенин баары унутулат. Биз да унутулабыз. Азыр көрүп аткан көрөрман да унутулат да. Ошон үчүн өтө маанилүү нерсе. Ким болсоң дагы эми элиң үчүн кызмат кыл чын дилиңден. Кайтарымсыз, үмүтсүз. Артынан бир нерсе үмүт этүүдө эмес. Кайтарымсыз кызмат кыл жана бактылуу жашаш өтө маанилүү. Өзүн дагы толугу менен курмандыкка чалууну мен туура деле көрбөйм. Себеби дегенде ошол ырчы дагы, ошол адам дагы баягы шоу тартуулайм деп эле өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн үй бүлөсүн курмандыкка чала берген, бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Сенин эң керектүү нерсең биринчи өзүңө өзүң, үй бүлөңө, жакындарыңа, андан кийин элге болгон кызматың. Эң туура. Эми Омар, биздин көрөрмандарга сенин бир каалоо тилегиң, сенин бир дубаң дейличи. Урматтуу, эми негизи көп каалоо тилектерди айтып жүрөбүз, бирок ушул жалпы кыргыз элиме биринчиден бакубат, тынччылык каалайм. Себеби дегенде маанилүү нерсе экен. Дүйнө жүзүндө канчалаган маселелер болуп атат, бизден алыс болсун. Ошол ар бир үй бүлөгө бир токчулук, молчулук, бир күлкү, жакшы бир маанайды каалайт элем. Ал эми кесиптештериме, чыгармачыл адамдарга чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Ошол бактылуу болуңуздар, ардактуу биздин көрөрмандар. Чоң рахмат. Рахмат. Конкурска чыгуу жөнөкөй катардагы ырчынын колунан келбейт да. Мен баягы жөнөкөй катардагы ырчыларды бир мындай ылдыйгы көрүп же мындай пас коюп аткан жерим жок. Бир гана конкурстун талаптары болот да. Сен уктап турасыңбы, ооруйсуңбу, оорубайсыңбы, чарчайсыңбы, чарчабайсыңбы, сенин үнүң ошол конкурстук деңгээлде ар дайым даяр туруш керек, ар дайым ырдап кете ала тургандай деңгээлде болуш керек деп. Мисалы, сен азыр буга чейин машыгып келдиңби, келбедиңби билбейм, бирок сен өзүң профессионал экениңди бир далилдеп, акапельно ушу биздин көрөрмандарга бир жакшы бир чыгармаңан бир куплет тартуулап бер. Көзгө чабар эле Сарой деген чыгарма. Болот. Ошондон. Саройдун гана салкын ай тоосунан сагызган ганаң учат эй зоосунан. Санамаган алыбай издесем, кантегин таба албай койдум ордунан. Айбали. Омарио, бул баягы Алматада өткөн отбордогу ыр чынында сага ушунча жарашат да. Эмнеге элдин баары туруп кол чаап, мындай болуп кеткенин бир үзүндө бир берип койчу сураныч. Кайсы чыккан? One Love. One Love деп, Ал текст эле эсимде жок, бирок приблизительно, Токуп берейин. It's kinda funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes the Lord works mysterious ways.
One day you wake up, gone without your trade. I refuse to give up. I refuse to give in. Now, as you're my everything. I don't wanna give up. I don't wanna give in. Everybody sing. You sing. One love for the mother's pride. One love for the time we cried. One love. Gotta stay alive. Oh, I will survive. One love for the city streets. One love for the hip hop beats. One love. Oh, I do believe one love is all we need, yo. Ай, молодец. Мына конкурсунда чыгарма эмес, бирок. Жок, менимче муну сен бир 10 жылдан бери, 15 жылдан бери ырдай элексиң. Кудайым сен үнүңө береке берсин. Биздин студияга келип, биз менен аябай кызыктуу маек куруп бергениңе ыраазыбыз. Убакыт ушундай челемдүү экен, болбосо таң атканча отурсак дагы көп сырлар. 1,5 саат сүйлөй албайм го деп ойлодум эле, бирок жетпей калгансыз да. Жок, дагы жетпей атат. Бирок эми тилекке каршы ама кээ бирде тамактын ас болуп туруп саз болгондо жакшыраак да. Анан сен үчүн бизге келип, мүмкүн айрым жерде эл уга элек, эл биле элек маалыматтар бизге чыгарып берип, анан эң башкысы бул биздин келечек муундагыларга туура жолуңду, өзүңдүн тажрыйбаңды, өзүңдүн басып өткөн, башыңан өткөн бир тарыхыңды айтып берген бизге маанилүү болду. Себеби дегенде көп инсандар баягы мүдөөсү бар, орусча айтканда мечтасы бар да, максаты бар. Ошол максатка жетүүдө көптөр өзүнө ишенбейт. Мен ага татыктуу болмосум керек, мен ага жетпесем керек деп. Бүгүнкү биздин жаштарга бир нерсе керек. Сага окшогон ийгиликти эчтекеси жок, таанышы жок, тууганы жок, депутат байкеси жок, чөнтөгүндө акчасы жок жигиттер, сен айтмакчы Кудайдын колдоосу менен өзүнүн эмгеги менен жеткен үлгү керек. Ошо үлгүңө рахмат, бирок мен ойлойм, келечекте дагы сен үлгү болуп дагы көрсөтө турган көп баскычтар, көп учурлар болот деп ишенем. Анткени сен бүгүнкү күнү күчүңө толуп турган маалың, бүгүнкү күнү акылыңа толуп турган маалың, анан эң башкысы жанагы сен буга чейин бирөөнүн түзүп берген шартына барып ошол жактан жеңиштерге жетип, ийгиликке жетсең, бүгүнкү күнү сен башкаларга ошо шартты түзүп бере турган абалга келдиң да. Кудайым ошол шартты сага түзүп бере турган учурдун баардыгын сен айтмакчы, мен келе атсам эле өзүлөр эле жолугуп, өзүлөр эле пайда болуп калып атат деп атасың. Бул баягы орусча айтканда фартовый жигитсиң да. Ошо фартың эч качан сенден кайтпасын. Биз болсо көрөрмандарыбызга баарына ыраазычылык айтабыз. Омар жетишкен ийгиликке, Омар басып өткөн жолго ар бириңиздердин басып өтүүгө бүт толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ар дайым биз менен чогулгула, ар дайым келечекте үмүттөн эч качан үзүлбөгүлө, эң кеми өзүңөр үчүн пайдаңар көрсөткүлө. Силердин өзүңөргө тийгизген пайдаңар бул кыргыздын элибизге тийгизген пайдаңар болуп эсептелинет. Ушул Жакшынкай Coworking Технопарктын жамаатына рахмат, жана биздин өнөктөштөрүбүз Lights Creative командасына дагы ыраазычылык. Омар, сага да чоң рахмат. Чоң рахмат баке.